Москвада Кыргыз жигити Сойкунун көрсөткөн кызматына канааттанбай, аны терезеден ыргытып жиберген. Москвада Кыргыз жигити Сойкунун көрсөткөн кызматына канааттанбай, аны терезеден ыргытып жиберген. Бул тууралуу орус басылмалары жазып чыгышты. Кыргыз өлкөсүндө туулган жигит көңүл ачуу үчүн интимдик кызмат көрсөткөн агенттиктердин бирине телефон чалып, кара терилүү сойку жиберүүсүн суранган. Чакырууга келген кыздын кызматына канааттанбаган жигит кызды бутунан кармап терезеден ыргытып жиберген. Аны менен жөн калбаган жигит интимдик кызмат көрсөткөн агенттикке кайрадан телефон чалып, алардын кызматына наразычылыгын айтып, акчасын кайтарып берүүсүн же ордуна башка кыз жиберүүсүн талап кылган деп жазылат маалыматта. Алдын ала маалыматтар боюнча жабырлануучунун жамбаш сөөгү сынып, жүлүнү жабыркаган. Ал Нигериянын жараны экени белгилүү болгон. Окуя тууралуу тез жардамга жигит өзү кабарлаган. Полиция кызматкерлерine мен жуунуп жатканда терезеден кулап кетиптир деп көрсөтмө берген. Бул сөзгө ишенбеген полиция кызматкерлери кызды сурап калган кезде окуяга түздөн-түз жигит себепкер болгон белгилүү болгон. Учурда бул факт боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Аталган окуя боюнча өз оюңузду комментарийге калтырып, каналга жазылганды унутпаңыз.